Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, урматтуу ККМнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, биздин сизге кайрылуубуздун себеби өткөндө да кайрылдык эле немеде Ленин заводунда иштегенбиз. Кыргыз индустриянын подрядчиги, генеральный подрядчиги Строй Ресурс дегенде ошодон эч кандай результат жок. Биз немеге кайрылганбыз? Ленин районунун прокуратурасына. Ал жерден регистрациядан өтүп арызыбыз Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө түшкөн. Бул жерден следователь карап, тергөөчүсү карап, кылмыш немеси состав преступления жок деп чечим чыгарып ишибизди жаап койду. Бизге жалпысынан 18 миллион карыз. Кайда барарыбызды билбейбиз. Кайрыла турган жерибиз калган жок. Өзүңүздөр киришпесеңиздер, биздин алыбыз кеткен жок. Жазган арыздарыбыз прокуратураныкы дагы, мына Ленин райондук ички иштер башкармалыгында дагы жок болуп калды. Уже кайрыла турган жерибиз калбады. Эми ачарчылык жарыялап эле ККМдин астына барып жатып алышкалды. Башка эчтеке жок калды. Силердин ушуга жардам берип, бир реакция кылып коюшуңуздарды өтө көптөн суранабыз. Өткөндө бир жума мурун ошол өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевич, өзүбүздүн генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин намына кайрылуу жасадык эле. Эч кандай реакция жок болуп атат. Бул жакта айтып кеткендей, Ленин район прокуратурасына арыз жаз дегенде ошо арыз жазганбыз. Анан прокуратура бияктан Ленинский райондун РОВДсына биздин арызды жөнөткөн экен. Булар бизден Ленин районунун тергөөчүсү биз мына чабырлануучу бизден бир ооз сурак албай туруп, ишти кыскартып жаап коюптур. Биз ошого келдик. Эмнеден бизди бир ооз сурап, бизден бир ооз сурап арызды жаап койгондон ошондон талап кылып келдик. Анан эч кандай реакция жок болуп атат. Орто жолдо мынтип биз карапайым строительдер страдать этип атабыз. Биз негизи ошол корпорация Строй Ресурс дегенден ошонун алдында иштегенбиз баарыбыз. Ошого сиздерден миңден миң бир өтүнүч, ошого бир реакция кылып коюңуздарды өтүнөбүз. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Жогоруда байкелер айтып кеткендей, бардыгы анык. Биз 2022 жылдан бери ушу кыргыз индустрияда иштегенбиз. Строй Ресурс деген фирма, заказчик кыргыз индустрия болгон. Ошо кайрылуубуз, үнүбүз эч жакка жетпеди. Ажообузга кайрылабыз, Садыр Нуркожоевичке. Ушул ишти өзүңөр киришип бир карап бербесеңер, эч маяна чыкпай атат. Биз иштеп келгенибиз анык, 3 жылдан бери мээнет кылганбыз ошол жерде. Садыр Жапаров президентибиз өзү ушул иш болуп атканда өзү барып кетти эле. Ишти мамлекет көзөмөлүнө алып атат дегенден биз ошо ишеним менен ошончо жыл иштеп келдик. Бардык ошо жогоруда айткандай аванс болуп келип, аягында ушул акчаларыбыз жыйналып калып, акчабыз ала албай атабыз. Ишибиз мына жогоруда байкелер айтып кеткендей, ишибизди токтотуп коюптур. Тергөөнү токтотуп коюптур. Азыр кайрыла турган жерибиз жок. Аргасыздан өлкө башчысына Садыр Нуркожоевичке кайрылып атабыз. Ушул ишти калыс карап чечип беришиңерди суранабыз. Бул жерде балдардын жарымынан азы келди. Себеп дегенде азыр иш башталды. Бардык жерде көбү айыл жергесине кетишти. Жумуш башталган себебинен баарыбыз чогулуп алган жокпуз. Ушул жерде мына бир 10-20 турабыз. Болбосо бул жерде бир 50-60 100ге чейин бала чогулмак. Ошондуктан кайрылуубуз ошол, калыстык менен чечип берсеңер суранабыз. Ишти Исмаилов Алтынбек деген киши менен сүйлөшкөнбүз, ушу объемный жумуштун баарын. Анын ал кишиге жазылган бул жерде арыз. Ал киши келип ушул жерден тергөөгө ошол эле киши келиптир да. Калгандарыбызды чакырган жок. Эмне экенин аны да билбейбиз. Ошол бизди мындай кандай десем баягы ишенбестикке алып келди да. Кайрылууга туура келди ошон үчүн. Иш токтотулуптур. Дагы бир жолу мына корпорация Строй Ресурс тууралуу айткым келип турат. Ошол корпорация Строй Ресурс кыргыз индустриянын генеральный подрядчиги. Ошол корпорация Строй Ресурста мастер Исмаилов Алтынбек деген жигит ошол жерде иштеген. Ошол Исмаилов Алтынбек менен биз мына ушул жерде турган балдар баарыбыз ошол киши менен келишим түзүп, ошол киши менен бааларды бүт келишим түзүп, ошо менен биз
иштегенбиз. Ошол Исмаилов Алтынбектин намына арыз жазылган. Биз ошол кишинин намына арыз жазганбыз. Ошого байланыштуу Исмаилов Алтынбекти булар бир эле жолу чакырыптыр дагы ошо менен ишти кыскартып коюптур. Анан бизди мына жабырлануучу, биз арыздоочу, арыз жазуучуларды бизге даже кабар да берген жок, бизге эч кандай немеси жок эле ишти жаап коюптур. Ошону туура жана калыс карап бериңиздерди суранабыз да бир жолу.